Документтерди текшерүү, Face IQ Face салыштыруу, KAIS мунун баарын Biometric Checked Vision атамекендик стартапынын алдыңкы технологиясы ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Ал беттерди, документтерди таанууга жана ошону менен санариптик алдамчылыктын алдын алууга жардам берет. Жасалма интеллекти киргизүүнүн аркасында процесстер автоматташтырылып, коопсуздук жогорулап, убакыт үнөмдөлөт. Когда бизнес переходит в онлайн-режим, неважно. Бизнес онлайн режимине өткөндө мейли ал банктар болобу, финансылык уюмдар болобу же башка бизнес болобу, экрандын аркы бетинде чыныгы тирүү адам бар экенин түшүнүп, аны аныкташы керек. Ал эми биздин компьютерди көрүүгө негизделген жасалма интеллект муну жасоого жардам берет. Чыныгы тирүү адам экенин, ал башка бирөөнүн сүрөтүн койбогонун аныктоого жардам берет. Поставил чужую фотографию. Бүгүнкү күндө технология каржы, телекоммуникация жана мамлекеттик тармактарда колдонулууда. Атап айтканда, ири банктар жана маркетплейстер өлкөдө гана эмес, Борбордук Азияда, Бириккен Араб Эмираттарында, Кытайда, Малайзияда да бар. Казакстандык иштеп чыгуу жагында Мексикада да ишке киргизилет. Искусственный интеллект — это как бы сейчас номер один. Жасалма интеллект азыр бүткүл өлкө боюнча биринчи орунда турган күн тартиби. Баары өз маселелери үчүн ар кандай IL чечимдерин издеп жатышат. Жалпысынан алганда динамика оң жана жакында жасалма интеллект баардык ишмердүүлүк чөйрөлөрүнө кеңири киргизилет. Во всех сферах деятельности.